Салам достор, Түндүк Кореяны тааныбаган адам жок болуш керек. Ошондуктан бүгүн мен сиздерге Түндүк Кореядагы таң калыштуу эрежелер боюнча айтып берем. Сизге ушул тема кызыкпы? Анда видеону аягына чейин көрүңүз. Кеттик анда. Түндүк Кореянын жалпы аталышы Элдик Демократиялык Корея Республикасы деп аталат. Негизинен Түндүк Кореяда таң калыштуу эрежелер, фактылар аябагандай көп. Ошонун арасынан калыштуу, кызыктуу фактыны айтып берем. Анда кеттик. Түндүк Кореядагы эң биринчи кызык эмне деп жатсаңыз, бул Түндүк Кореянын жарандары шайлоого 17 жаштан баштап катышышат. Шайлоо 5 жылда бир жолу болот. Бул эмнеси менен кызык деп жатсаңыз, шайлоо бюллетенинде бир эле кандидат көрсөтүлгөн. Ар бир жаран ошол бир эле кандидатты тандап ошого өз добушун берет. Андан башка кандидат жок, ошондуктан башкаларды шайлай алышпайт. Экинчи кызыктуу эреже, Түндүк Кореяда 1996 жылдан баштап аял кишилерге велосипед тебүүгө тыюу салынган. Анткени Түндүк Кореяда аял кишилер шым кийүүгө тыюу салынган. Алар ар дайым юбка кийип жүрүүгө тийиш. Юбканы дагы тизеден ылдый кийиш керек. Ошол себептен велосипед тебүүгө тыюу салынган. Дагы бир далилдеп кетсек, велосипед тепкенде юбка кичине көтөрүлүп кетет да тизе көрүнүп калат. Ошол себептен тыюу салынган. Ал эми үчүнчү кызыктуу эрежеге келсек, Түндүк кореецтер телевизор сатып алып жатканда дайым бир органдан каттоодон өтөт. Ошондо гана аларга 3 канал көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Эгерде кимде-ким өз алдынча башка бир каналдарды кошуп алса, автоматтык түрдө жана каттоодон өткөргөн орган тараптан ал каналды блок коюп коет. Ал эми 4-чү кызыктуу эрежеге келсек, өлкөнүн көпчүлүк жергесинде интернеттин жоктугу болуп саналат. Интернетти колдонууга тыюу салынат. Интернетке болгон байланыш жок. Бирок бул өлкөдө өзүнүн жеке интернет тармагы бар. Анын аталышы Кванмён деп аталат. Бул интернет тармакта бир гана илимий тематикадагы статьяларды окуй алат. Башка тематикадагы статьяларды, башка кинолорду, дагы башка нерселерди көрө албайт. Анткени ошол интернет тармак Кванмён деген ар бир жаран кайсы жака, кайсы нерсени, эмнени көрүп жатканын бардыгын көзөмөлдөп байкап көрүп турат. Андан кийин 5-чи эң таң калыштуу эреже бул өкмөт тарабынан берилген радио. Өкмөттүн атайын радиосу. Бул радиону ар бир Түндүк Корея жарандары бул радиону эртеден кечке чейин угууга тийиш. Ал эми укпай өчүрүп койсо, ошол адамга карата мамлекет жаза көрөт. Бирок жарандар өчүрбөстөн ошол радионун үнүн кичирейтип укса болот. Андан кийинки кызыктуу эреже, өлкөнүн борбор шаары болгон Пхеньянга келген чет элдик туристтерди мамлекеттик деңгээлде атайын дайындалган кызматкерлер аларды карап жүрүшөт. Аларды каалаган жагын алып барышат дагы, бирок мамлекеттин эч кандай нормаларын туристтер бузбаш керек. Андан кийинки кызыктуу эреже, эгерде кайсы бир ишканада өрт чыгып кетсе, биринчи орунга ошол мамлекет башчысынын портретин алып чыгууга тийиш. Өзүн эмес, биринчи портретти сактап калыш керек. Андан кийинки бул өтө таң калыштуу эреже. Эгерде кайсы бир жаран, Түндүк Корея жараны кайсы бир гана кылмыш жасабасын, ал адам өз жеке мойну менен кылмыштын жазасын тартпай, ал 3 поколениянын кылмыштын жазасын тартат экен. 3 поколения десек, мисал айтсак, мисалы чоң атасы кылмыш кылса, чоң атасы дагы, баласы дагы и небереси дагы 3 тең
жаза тартат экен. Чоң атасы кылган жазаны баласы дагы, небереси дагы тартат экен. Көрдүңүздөрбү, кандай кана бул жакта мыйзам иштейт экен. Бул жакта жеке жаза тартуу эмес, 3 поколенияның жазасын тартат экен. Андан кийинки таң калыштуу эреже, Түндүк Кореянын жарандары 6 күн иштейт экен. Бизде эле 6 күн иштейт экен. Бирок ии дебейсизби? 7-чи күнү, дем алыш күнү, алар үйүндө отурбай, 7-чи күнү дагы мамлекетке салым кошуп, коомдук иштерге чыгып иштейт экен. Эми азыркы эреже өтө эле таң калыштуу эреже да. Бул эрежени айтсам, сиздерде дагы сөз жок болот да. Анда кеттик. Түндүк Кореянын жарандары 100% илимдүү болуп эсептелет экен. Ошол 100% илимдин сыры эмнеде деп жатсаңыз, бул өтө оңой экен. Бул сыр ачылды. Ал кандай сыр десеңиз, эгерде Түндүк Корея жараны Түндүк Кореянын башчысын, бизче айтканда президенттин атын туура так жазса, ошол адам грамотный, илимдүү адам болуп эсептелет экен. Мисалы, Түндүк Кореянын жараны Ким Чан Ын деп жазса, бул аябагандай илимдүү деп эсептелет экен. Барыңыздарга эле бул таң калыштуу эрежелер чындыгында таң калыштуу болуш керек. Комментарийга бөлүшүп кетиңиздер. Дагы сиздер Түндүк Корея боюнча кандай кызыктуу таң калыштуу эрежелерди билесиздер? Аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Каналга катталыңыздар. Кийинки видеодо көрүшөбүз.